жакшы талаш тартыш болду. Буга чейинки биз баарыбыздын бир максатта келатабыз. Бир максатта өнүктүрүү, илгерилетүү, чоңдорду окутуу боюнча Кыргызстанда иш алып баратабыз. Аракеттенип баарыбыз как можем баарыбыз өзүбүздүн үлүшүбүздү кошуп калабыз, өзүбүз бир жерде кичине оңдоп түздөп жүргүзели деген иш аракетте иш алып баратабыз. Буга чейинки биринчи долбоордун жыйынтыгын уккансыздар, ал жерде 3 чоң Кыргызстан боюнча абройлуу университеттер катышып, өнөктөштү. Ал жерде иштелип чыккан программа боюнча, curriculum боюнча эмне иш алып барганды буга чейинки отчеттордо да окудуңуздар. Биз муну долбоордун электе апробация башталган, модульдардан апробация болуп атты, повышение квалификацияга, киргиздик квалификацияны жогоруладуу курстарында болуп атты. Андан тышкары биздин өзгөчөлүктү белгилеп кетким келип атат. Ошол убакта эле биз кадрыларды кайра даярдоо багытында как предмет катары киргизе алдык. Андан тышкары кошумча кесиптик билим берүү курстарында предмет катары киргиздик. Ошол жерде Центральная Азия боюнча бул жерде Улан мырза дагы отурат. Ташкентте болгон жолугушууда биздин университеттеги өкүлдөрүбүз ошол жерде долбоорду мындан ары да улантсак болот. Биздин коңшу мамлекеттердеги биздин өзгөчөлүгүбүз менен багытты кесип таштап болот деген уран менен ошол жерде таштап келгенбиз. Буну кантип ишташасыздар деген көп чоң вопрос турду ошол жерде. Сол болот, бул кандай болот, эмне болуш керек, ал болуш керек деп ошол жерде ой пайда болуп, анан жана долбоордун биз университет, Ошгу университети, улуттук университетти каралган жок, Ошгу менен Кыргыз мамлекеттик университети ошол жерде өзүбүздүн сунушубузду айтып, бүгүнкү күндө ошол нерсеге келатабыз. Ошол берген долбоордукуначы мына өнөктөштөрдүкү бул биздин институттун аты кошумча кесиптик билим берүү институту, Магриф Карашин атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети жана Кыргыз мамлекеттик университет Баласагын атындагы. Ошол кездеги биз перспектива кандай болот, эмнени пландап атабыз дегенде мына 3 вуздун проектный предложениясы ошол жерден келип чыккан эле. То есть биз ал жерде жазганбыз. Биз квалификационный рамканы андрогогика боюнча бизге жакыныраак 3 эмне үчүн биз педагог андрогог деп аттык. Ошол 2 багыттын квалификационный рамкасын иштеп чыгабыз. Профессионалдык стандартты иштеп чыгабыз. Андан ары эксперименталдык билим берүү стандартын иштеп чыгабыз. Билим берүү программалары иштелип чыгат. 3 уровеньде деп пландап бергенбиз. Билим берүү программасынан кийин окутуулар иштелип чыгат. Андан кийин жогорку окуу жайларындагы бакалавр, магистратура, PhD'ге ашса болот деген уран менен перспективаны көргөзгөнбүз. Азыркы учурда эмне болуп жатат? Азыркы учурда 3 ай болду, 3 айдын ичинде Кыргыз министрликтен Кыргыз мамлекеттик университети, Шамал Арабаев атындагы университетке өзүбүздөргө белгилүү болгондой 12 жылдыкка өтүп аткан кайсы мектептики өзү бул стандартты, ошол негизинде биз жогорку окуу жайларына стандартты иштеп чыгууда аректенип атабыз. 3 айдын ичинде эмне болду? Айнура, болбойсуңар, эмне атасыңар, унчукпай атасыңар, эчтеке жарса жок деп атканын себебин азыр айталы. Биринчиден, бул стандарттын макети бекитилет болчу. Анан өзүңүздөр билесиздер. Ал макет бекитилгенден кийин азыркы учурда перечень кетти, мына таблицада турат. Бул кандай болуп кетти? Жанагы жогорудагы перспективаны көргөндө силерде андрогог үтүр менен педагог андрогог деп атат. Бирок биз май айында жолуктук беле, жана 3 группа иштегенбизде. Силер кандай көрүп атасыңар, кандай кылып ачкан атасыңар дегенде 3 группа иштегенбиз. Модератор болуп, тренер болгонбузда алып барганда.
ошол жерде да иштеп чыккан плакаттарда биринчи группа иштеп чыкканда педагогика багытындагы профиль антропологика деп билебиз. Экинчи группа иштеп чыкканда болсо чоңдорду направлениясында багыты боюнча чоңдорду окутуу профиль антропологика деп билебиз. Үчүнчү группада болсо кошумча кесиптик курстарда квалификацияны жоготуу курстары деп бергенбиз. Аны иштеп баарын бүткөндөн кийин бизге эсип анан бир ойду топтоп эмне үчүн биз педагог антрополог багытын алдык. Себеп бул 3 университеттин, 3 окуу жайдын баардыгында педагогика багыты бар. Демек, азыр биз педагог антропологду алдык, антропологго тийишкен жокпуз. Себеби антропологияда өзүңүздөр көрдүңүздөр, өткөн жумада вебинарга катышканда коңшу мамлекеттерибизде стандарт уже иштелип чыгып атат. Дарья правительство. Но только Таджикистан и то это неформальное образование ОВТ. Аякта көбүнчөсү некоммерческий, неформальный образование, сектор образования дагы иштеп атышат. И анан аларга кичине специфика башкача болот. Бизде академический сферада жогорку окуу жайлардыкы дагы өзүнчө айырмаланып турат. Бүгүнкү күндө биз педагогика антропологияны алдык. Биз эмне үчүн педагог антрополог деп айтып атабыз? Биз жөн эле муну кыскарткан тилде айттык. Багыт педагогика, профиль антропология болчу. Биз башынан ошондой бул стандартка кирдик. Университеттин рабочий группасында Гүлнара Сабыркуловна бар, ал жерде мен дагы бар. Биз өзүбүздүн багытыбызды иштеп чыктык дагы. Анан антропология профилин ошол жерде сунуштадык. Булардан бери азыр бул стандарт иштелип чыгып аткандан кийин ушул жака кантип киргизип жаңы кесиптик конечно, ошон үчүн бизге 3 университеттин киргени бизге ыңгайлуу болсун деп, ошон үчүн биз педагогика багытына буну профиль катары колдондук да. Эми бул таблицада мына укрепленные действующих направлений подготовки высшего профессионального образования бакалавр уровенинде туруп атат. Азыр бизден башка министрликте дорожный картаны иштеп чыгып аткан эксперттер бар. Биз башында бул перечинди бергенде педагогика багытындагы шифр менен муну профиль катары антропология деп бергенбиз. Ушул боюнча кеткен, бирок кайра министрликтин карты менен интеграция деген мына жерде көрдүңүздөр, магистратура бакалаврында интегрированная квалификация по специальной педагогике деп атат. Анан биринчи мен дагы сиз ошол почему мындай деп атат деп. Бул министрликте өкмөттөрдүн талабы боюнча кат келди. Катта кайрадан карап чыккыла деди. Анан жанагы жол картасын түзүп аткан эксперттер акцент болот. Парсия направление. Анан биз дагы көпкө чейин ойлонуп тартыштар болдук. Аягында макулдук келди. Трансформация баары көп кетет. Бул балким биз антропологияда чектеп коебуз. Ал жерде более расширенный карайбыз го деп, бул жака антропология интегрированная квалификация по специальной педагогике деп берилип кетти. Кийинкиси педагогика с интегрированной квалификацией по специальной педагогике антропология деп кетти. Бул бакалавр уровени боюнча. Бул кетти. Кийинкиси Вот еще уточняю, то есть это уже утвержденный, то есть она так. Она не утверждена. Проект. Өкмөт каралып атат, өкмөт карап туруп берсе, министрликке жөнөтсө уже бунун негизинде уже бул стандарт Рекомендация. Анан магистратура. Так, эми магистратура. Бакалаврда киргенден кийин бул автоматический магистратурага кошулуш керек. Магистратура багытында педагогика багытында профиль антропология с интегрированной квалификацией психология, менеджмент, образование. И жана башкалар. Сунуш ушундай кетти. Эгерде бир жерде ката болуп атса, бир жерден макул болбой атсаңыздар, өзүңүздөрдүн оюңарды талкууда айтсаңыздар болот. Бул магистратура багыты боюнча. Естественно, магистратурадан кийин биз PhD автоматически болобуз. То есть бизде PhD педагогикасы бар. Анан илимий жаатында антропологияны дагы камтый алабыз. Буюрса деген
Ана бұл жерде шифр бойынша кішкене айтып кетейін дедік. Себебі Айнұраға сұрауды беріп отқанда цифра жазып қойып тұрсаңар шифр десем түсіндір дейтін азыр түсіндірме берейін деп. Бұл жерде неправительственный неформальный сектор образования шифрды жақсы düşünmese de boşantıktan biz cevap olacağının şifrinin azıcık pedagogika направлениясында düşündürme беріп атабыз. Бұл классификация бұл стандарттың негізінде эме болған, анан бұл эмне 55 эмнени түшүндүрөт, 07 эмнени түшүндүрөт, 20 эмнени түшүндүрөт, анан шифр кайда келген бул багытта. Рахмат. İçine düşündürme verip koyalım dedik. Niye şunday şifr turap же мындай цифралар турат деп. Азыркы күндө мамлекеттик стандарт ушул педагогика боюнча эскисинде жазылып разработан в соответствии с законом образования и утвержден деп атат. Утвержден это эскиси госстандарт, то есть это 2015 года, 2021 года. Азыр жаңы стандарт на стадии разработки, потому что это перечинди утуатабыз. Перечинди бекитип беришселер биз госстандартты оңдоп түзөтчү, анан утвержденияга беребиз. Бул эски боюнча. Потому что батырақ белгіле, түшүндүрмө белгіле, кайсы стадияга жеткилер, кайсы этапка жеткилер деп атасызда, уже ол биздин эме болду. Экспериментальный стандарт, мына жазылып турат, түшүнүңүздөр. Устанавливает минимальные требования, обязательные для всех организаций профобразования, независимо от формы собственности деп келет. Кийинкисин баспастабы. Ана мына ошол стандарттын ичиндеги педагогика багытындагы профилдер. Бул Арбаевда биздин университеттеги профилдер. Башка багыт боюнча деле кете турган болсо, башка вуздарда деле жүрсө. Ал жерде начальное образование каралган, дошкольное образование каралган, орфография педагогика каралган, мына андропология билгисиздер. Азыр биз сар менен белгилеп койдук. То есть бул педагогика багытындагы профилдер киргиздик. Эмне себептен бул жерде жана интеграцияны киргизген жокпуз. Бул жерде эски боюнча андропология деп беребиз да. Ошол себептен эгерде перечень берсе, значит бул жерде да өзгөрүү болот. Кашан ичиндеги интеграция бул спецпедагогика. Бул госстандарт. Госстандарт эми бул жерде отурган кесиптештерибиз билесиздер, чынарыйы билет формальный сектор образованияда госстандарт бери дегенде 40-45%. Биз анын ичин камтый алган жокпуз. Бул жерде бере албайбыз. Себеп дегенде баардын ичинде эме туруш керек. Мазмунда госстандарттын ичинде 9 глава каралган. Биз ошол главалардын ичине андропологиянын профилдерин жазып чыгабыз. Себеби 45% сабак көргөзө албайм да азыр. А тем более азыр чийкиси бар. Бекилер. Ошол себептен биз госстандартка силерге түшүнүк берип атабыз. Госстандартка эмнелер каралат? 9 главада могулар каралган. Анан мына бекип аткан стандарт эмебиз, макет. Мына бекитилди. Акыркысы макет государственного образовательного стандарта, начальное среднее профессиональное образование, бул жанагы эменин Кабминдин постановлениясы боюнча министерствонун 24-жылдын 8-июлундагы 371 постановлениясы менен бекип келген. Ал жерде макет каралып атат, бакалавр трудоемкости боюнча 240 кредит берип атат. Биз азыр бул макетти эски боюнча эле каралабыз. Биздин кесиптештер иштегендер дагы эски стандарттын иштеген. Потому что азыр модель, да, если жаңылбасам, жылы сайын айтып коюш керек, модельдер срок обучения бекиелер. Эски боюнча 4+2 болчу. 4 жыл бакалавр, 2 жыл магистратура. Же 4 жыл азыркы жаңы стандарт менен Кытай бөлүштө кетип атат. 4+1 же 2 деген. Эмнени түшүндүрөт? 4 бакалавр 4 жыл. 3 та. Ал экинчи вариантын, азыр мен биринчи вариантын айтып атам. 4+1+2 деген 4 жыл бакалавр, 1 жыл по профилю магистратура, не по профилю, 2 года обучения. Экинчи вариантын дагы предлагает возможно. А тоже өкмөт
возможно, срок обучения имеет 3+1 болуп калат. 3+12 жыл коркотабызда срок кыскарышы мүмкүн, бирок объем кредит ушундай. Математический цикл кетет. Ошондо. Ошол модель ушундай болуп калышы мүмкүн. Биринчи цикл закрыть. Бул баягы көтөрүлүүчү нерсе болуп атат, дагы тияк кандай чечилсе ошондой болот. Бул стандарт боюнча эгерде жоңуздар болсо, анда Сумес, этот сумуш, немеңізді айтсаңыз да, екінші этот, вот где этот профили вы же показывали? вот эти, да? Профили. Вот экинчи, ой, 8-чи, да? Да. Еще выше. Там бағы андрогоника Өкмөт кошмуштагы. Интегрированная квалификация. Да, ошондон мурундағы. Бакалавр. Вот, мол, бакалаврдағы, вот андрогоника с интегрированной квалификацией спецпедагогика не ограничивать, а по отраслям деп койсок кандай болот Буну биз дагы кайталып кетейин, буну биз берген эмес. Бул министрлик. министрликте дорожный карта менен иштеп аткан эксперттер написали, потому что жана письмо келгенде ал жерде четко жазылган интегрирование. Жоқ, интегрированной квалификации с интегрированной квалификацией и в скобочках по отраслям. Почему? Расширенные возможности берет, да? Биз педагогика багытын алган үчүн мондай Направление да бул. деп ойлоп атам да. А бирок деген бул акыркы вариант эмес, ал жерде да атырылды болот. Ал бир жерде да оңдоо түстөлгөн. Жоқ, ошо сиздерге доступ бар ошону сунуштагыңыздар по отраслям.